Söz bir adamdın gözünü açat, bir adamdın yolunu açat. Barıdan murda жүрөгүн açat. Söz жөнүндө söz. Muna Matay'ın söz boyunca okutat eken 5 yıl men bolsa injenerimin tekstil boyunca bul эми maga biraz kıyınarak şu ogarmanlar meni keçirip koysa bolot. Bирок men söz baylığın, Kırgızstın söz baylığın, abdan başka ellerinde söz baylığın ança minçe olsa da men paydalanamın. Anan эми söz bolbosa men oyloymun bul Kuday Taala'nın bergen bir rızkı baylığı. Bul söz albatta bul negisinden bul söz bakkan kişiге bul abdan kumarlığı baylık. Bul oşol söz bakkan kişi, söyleyim degen kişi oşol жүрөгүнөн oşol özünün mындай kaalоосу kumarı aşıp taşıp tursa anan sözde dağımdı bolot. Anan jөн эле söyley bergen menen al sözdün da dağımı bolot, dağımı ketip kalsa аны эч ким укпайт. Oşonduktan men oyloyum şu söz anan sözdөн bari aylanıp kelip anan til payda bolot eken, anan til arkılуу anan ulut payda bolot eken. Misalı ulut boluş üçün til de gerek eken, mындай bir territoriya gerek eken, ekonomikalık turmuş gerek eken. Ana mınağı Orusça aytkanda psихический склад деп коет. Бул жан дүйнө. Кебетте кепшир дагы ушул баардыгы ушу улуттун эмесине кирет. Ошондон ар бир улуттун өзгөчөлүгүн сөз менен өзгөчөлөнүп турат, тили менен өзгөчөлөнүп турат. Эми бизден мындайча айтканда кандай десек сөздү эми биз Манастан бери карай билебиз да, себеби бизде Манас эпосу бар, Үчүлтүгү да бар, анан башка бир эпосторубуз бар, бир 30тан ашыгыраак бул академияда сакталып турат. Ошондуктан биз ата бабабыздан илгерки атам замандан бери биз кыргыз эли сөз баккан эл. Эмне дегенде биздин ушунчалык мындайча айтканда ошол ата бабадан калган биздин китептерибиз бар, биздин байлыгыбыз бар. Demek Kırgız eli göçmen eli göçmen болгон күндө дагы söz baylık, söz bakkan, söz menen, til menen özgöçö bolup ошол миң жылдап жашап калаткан bir мындайча айтканда bir Kuday bergen бактылуу элдердин бири десек болот да. Анан ошол мен көп мамлекеттерде болобуз, көп жерлерде болобуз. Ошолордун мындай bir үчүн эмеден калып кеткен, ата бабадан калып кеткен мындай алардын деле көбүнүн китептери жок. Кудайга шүгүр бизде бул жагынан абдан байбыз. Анан ушул көчмөн элдердин байлыгы мындай салыштырсак, көп эле отурукташкан элдин байлыгынан абдан ашыгыраак болгон, себеби ал көчүп конуп табият менен сырдаш болгон. Жайында жай менен, кышында кыштоодо кыш менен, кар менен, сулуулук менен, дүйнөнүн сулуулугу менен, жердин мекендин сулуулугу менен айкалышып, ошого жараша сөз пайда болгон кыргыздарга. Ошондуктан кыргыз эли сөздү бизге калтырып кеткен эң кереметтүү байлыгы бул ыр болуп эсептелет. Мына Манас бүтүндөй ыр менен ушул күнгө чейин сакталып келет. Мисалы эр төштүкпү, эр табылдыбы, жаныш байышпы, койч баардыгы бүтүндөй ыр менен. Кыргыз эли сыймыктанса болот. Кара сөздү мен билгенден bir кат жазып, bir кат жазган илгери бири-бирине кат жазган экен, мамлекеттик кат аргандай тилде. Ошолор кара сөз менен алар ошол кийинки элдер, коңшу элдердин табитине жараша жазышкан сөздү. Негизинен биз баардык ыр менен ал эмес ушу bir жакыны өлсө да, атактуу киши өлсө да ыр менен угушкан. Ыр менен баарын жеткизе билген да. Себеби эң чоң каражат бул ыр, бул сөз болуп эсептелет. Ошондуктан мен ойлойм,
сөздү бакканда, сөздү ардактаганда, сөз менен сыймыктанганда, сөз менен жашап миң жылдарды басып өткөн эл ушу биздин көчмөн кыргыз эли болуп эсептелет дейм. Башка элдерде өзүнчө бир сыймыгы, мактанычы бардыр. Анан мен өз элимдин сыймыгы ушул негизинен ушу сөз багып миң жылдарды басып өткөнүнө мен аябай сыймыктанам. Сөз бир адамдын көзүн ачат, бир адамдын жолун ачат, баарыдан мурда жүрөгүн ачат. Сөз жөнүндө сөз.